Укук коргоо органдарына шаар тургуну жасалма документ даярдоо менен алектене тургандыгы боюнча маалымат түшкөн. Жыйынтыгында милиция кызматкерлери жасалма документ менен жаңы төрөлгөн ымыркайды сатууга даярданып жаткан аялды аныкташкан. ИИМ кызматкерлери баланы сатып ала турган тарап болгон. Алар аялдан ымыркайды сатып алууга барып, аны 40 000 сом алып жаткан жеринен колго түшүрүшкөн. Жыаттуу жаран жаңы төрөлгөн наристени сатууга мыйзамсыз документтерди даярдап жаткандыгы аныкталган. Бул кылмышты жасоо аракети даярдалып жаткандыгы тууралуу маалыматтын негизинде атайын тергөө амалдары уюштурулуп, ИИМдин кызматкерлери сатып алуучу катары чыгып, 40 000 сом мөлчөрүндө акча каражаты берилип жаткан жерден жогоруда аталган жыаттуу жаран кармалган. Ал эми жаңы төрөлгөн наристени Жалал Абад облусунун балдарды коргоо бөлүмүнүн адистерине өткөрүлүп берилген. Мындан тышкары аталган факт Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 171-беренесинде каралган кылмышына квалификациялуу алмаштырылган. Башкача айтканда адам сатуу кылмышына алмаштырылган. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. Ымыркай Жалал Абад облустук ооруканасынын балдар бөлүмүнө 8 ноябрь күнү тез жардам менен алынып келген. Учурда наристенин ден соолугу жакшы экендигин айтып, дарыгерлер тарабынан азык гана берилип жаткандыгы айтылды. Бейтап баяны ачылган, бирок аты жөнү жок, неизвестный деп эле. Жынысы кыз, эми салмагы 4 килограмм 200. Бүгүнкү күндө ден соолугу жакшы. Биздин божомол менен ушу 1 айдын айланасында да 20 күн 30 күнүн ортолугунда. Ошондой төрөлгөндөгүдөй эмеси. Күнүнө ар ичкен тамак эмеси сүттү 70 граммдан ошондой ичип атат. Эми биз ага кошумча ошо искусственный питание берип атабыз, бүт керектүү шаймандарын берип атабыз. Бирок азыр дары-дармекке муктаж эмес. Бир гана ошо тамакка, уходко муктаж. Бул боюнча биз социалдык защита бөлүмүнө кайрылганбыз. Бүгүн адистери келсе керек. Дальше бала боюнча алар занимация этишет да. Ал эми облустук төрөт үйүнө ымыркай качан төрөлгөндүгү боюнча маалымат алуу үчүн барганыбызда төрөт үйүнүн кызматкерлери базада эч кандай маалымат таппаганын айтышты. Хоть 500 грамм төрөйбү, хоть 600 грамм төрөйбү, менин журналыма катталат да. Биз ал аялдын аты жөнүнүн толук билбейинче маалымат бере албайбыз да. Жаңы төрөлгөн наристенин кыз экени айтылып, ал Жалал Абад шаардык балдарды коргоо бөлүмүнө берилгени кошумчаланды. Учурда ИИМдин кызматкерлери тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Толук жыйынтык чыккан учурда бул боюнча маалымат берилет. Айбек Исабеков, Замирбек Тойшубаев, Регион.